Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул эже дагы мага окшош көрбөйт экен. Көрбөгөнү аз келгенсип, ушул бутунан кичине кыйынчылыгы бар экен. Жыгылып түшүптүр. Ошого мен дагы кайрылып кетейин дегем. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ушу эжеге жардам берип койсоңуздар, телефон номерине чалыңыздар. Ошотуна акча которуп, көңүлүңүздөрдөн чыгарып, жардам берип койсоңуздар. Шөтө айтып койсоң, немеде экранда, телефондун экранында. Ошоту телефон номерлери төмөндөгү экрандардан алып, телефон чалып койсоңуздар. Өзүнө чалып тура салса деле боло берет. Ишенич үчүн да, туурабы? Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу айымдар жана мырзалар, кымбаттуу кыргыз элим, мекендештерим, жарандарым, кымбаттуу планета дагы. Ушул бир эле планета бар. Адам жүзүнө эми калганын билбейбиз, бир Аллах билет. Биз сиздерге азыр кайрылуу жасайбыз, мекендештерим. Ушул планетадагы. Септенде бири-бирибизге бул аламда жардам берсек, Аллах таалам наркы дүйнөдө, о дүйнөдө жакшылыктары эсепсиз деп билебиз. Туюш керек, септенде Аллахты билиш үчүн сен ошону менен жашашың керек да. Мына Меринса Мурзаева эжекебиз көз көрбөйт. Көзү көрбөгөнүнүн себебинен жыгылып түшкөн, буту сынган, айнагүл да көрбөйт. Бирок алхамдулилля баягы Аллах үчүн ар бирибиз бир гана Аллах сактайт да. Ошондон мен силерге кайрыларым. Ушул Мурзаева Меринса эжебиз операция болот экен бутунан, аягынан. Ошон үчүн азыр өзүнүн шөтү ачылат, Кудай буйрса. Биздин жардамыбыз ушул Айнагүл Абазованын кайрымдык фондун тартып, биздин оператор, режиссер, продюсерларыбыз, командабыз менен ушу жардам берген атабыз. Эл журтум, сиздерден сураныч, ушул эжеге кайрылуусуна биз кошулуп, биз да кайрылуу жасап атабыз. Колуңуздардан келишинче. Миллион болсо миллион болсун. 1 сом болсо 1 сом болсун. Канча жүрөгүңүздөн чыккан болсо, ушул эжеге кайрымдуулук кылып, операциясына жардам берип коелу. Эң башкысы чөнтөктөн чыкпасын да, чөнтөктөн, жүрөктөн чыксын да. Аллах таалам. Ошондон сиздерден сураныч, ушул эжебизге жардам берип койсок, Алла разы болсун. Айнагүл, кандай дейсиң? Менин эженин бутун операция жасап, ана биз көзөмөлдөп турабыз да, Кудай буйрса. Кайсы жерге жаткырабыз, канча күн операция болот. Операцияда биз врачтар менен да жолугушабыз деген ойдобуз. Сиздер да көзөмөлдөп туруңуздар. Биз барган сайын сиздерге тартып, менин эжеге мындай болуп калды, оңолуп баратат. Мында канча чыктыңыз азыр? 57 жашында, демек 57 күндө оңолот да. Мурда мен укканым боюнча канча жашка чыккан болсо, ошончо күндө оңолот, анан басат. Анан чыгарып бутумузду оңолгондон кийин балки көзүңүзгө аракет кылабыз, кымбаттуудар. Кымбаттуудар, 5 күн өмүр эле, 5 эле күн жашайбыз. 100 күн да, 100 жыл. Ошол успеть этип калыш керек экен. Наркы дүйнөгө баргандан кийин соопту топтой албайсың. Ушул жерде туулгандан баштап бала чагаңды да ошо үйрөтүш керек да. Балам, бер барып. Колуна бар бер. Жок болсо сөзүң менен бергин. Сөз менен айтып, айнан эже, карындашым, келинчегим, бала чакам деп ушундай аракет кылгыла. Ошондон амин. Аллах таалам баарыбызга, ушу берип аткандарга дагы, бербей аткандарга дагы Аллах таалам өмүр берсин, денсаулык берсин. Эми баягы бара-бара билебиз да. Кыргызстан, Бишкек сразу не строился дегендей. Демек, акырындап Кудай буйрса, Кудайдын карамагында бүтөт деген ойдомун. Кайрым сурайбыз. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азаб. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум. Жер жүзүндө жашаган биздин калкыбыз. Саламатсыздарбы? Мен Мурзаева Мернисамын. 2019 марттын 19-ында жыгылып, бутум сынып калды эле. Ошол бутум сынып операция болдум. Операция болуп кайра экинчи жолу жыгылганымда деге шуруптары кайып кетип, сөйөктөрү жылып кетип, өспөй калыптыр экен. Мага экинчи жолу операция керек экен. Ошого бардыгыңыздардан мен суранарым, колуңуздардан келсе жардам берсеңиздер. Мен биринчи топтогу майыпмын. Көптү көрсө көл болот деп айткан сөз бар го. Ошол сиздерден сураныч, соопчулук үчүн жардам берип койсоңуздар. Мен ушу өзүмдү өзүм тейлесем, өзүмдү өзүм бирөөлөргө эметпей, бирөөлөрдү кыйнабай, өзүм басып, өзүм жумушум өзүм жасасам деген оюм бар.
мурда мени тааныгандар билгендер болсоңор керек, мурда жакшы эле басат болчумун. Эми ушинтип кырсыктап калып баспай атам. Мен өзүм биринчи группадагы майыпмын. Түн менен күндү айырмай албаймын. Ошонусу аз келгенсе мен мына бутумдан дагы жыгынып ушинтип майып, двойной майып болуп калдым да, эки майып чылыкталып. Ошондуктан мен ойлоймун, боорукер инсандар көп, жардам берейин деген инсандар көп го деп ойлоп атам. Сиздерден мен жардам күтөмүн. Бул жардамчынын демөөрчүлөрү Айнагүл Апазова фондунун жетекчилери Абдымалик Шерматов, алардын продюсерлары мага жардам беришип атат. Москвада Гүлкайыр деген сиңдим ушул немеге катышыңыз конкурска деп айткандан мен конкурска катышып ушулар менен таанышып калганыма өтө ыраазымын. Өтө боорукер адамдар экен. Келип туруп эле сразу мага жардам бергилечи, ушундай операцияга операция жасаткызышым керек десем, булар мага бир ооз сөзүм менен эле келишип, ушундай жардам беришип, ушул келип силерге сайтка чыгарып атат. Абдан ыраазымын. Мен ойлойм, ушундай ушуларга окшогон кишилер биздин арабызда көп, соопчулук кылайын дегендер дагы көп. Азыркы заманда мошенниктер да көбөйүп кетиптир. Мен ойлобой калам мошенник экен деп алтындарым. Себеби мыногу немеден YouTube'дан көрөсүңөр, снимоктары бар, пленкаларым бар. Пленкалардын бардыгын тартканга көп убакыт кетсе керек, себеби бирөө эмес, бир 10 чактысы бар да. Биздин жер жүзүбүздө демекчи өтө боорукер кишилер көп. Ошо врачтарга окшогон, Абдымалик Шерматовдун топторуна окшогон мынагу продюсерлары бар, фонду бар, өздөрү вот. Ошондуктан ушулар көрүп турасыңар, мен айтып атам, өтө бизде боорукер адамдар көп. Ошондуктан мен ойлоймун, жардамыңыздарды аябайсыздар деп.